таштап коет экен да. Бул кагаз тили оңой менен чирбейт окшойт. Караңыз жасап. Жеген чикендердин калдыктары бар. Bu başlığı benim Türk turağı. Ha, şunu kötürüp arıp ele salıp koysa bolbойбу. Hayatın arasında öyle yazat kötürtür. Kim gibi atlatıyor? Evet, ар жағынан келіп жатқанда да сол бутылка. Beş yüz metre yer bastım ben Alarçanın içinden. Bir müşök taşlandı ben. 500 metrede. Özümüz yasalgan yaratılışta özümüz bulgayız. Güzel yolga çektiniz ha. Gel buna. Hurmatlı Kırgızstandықтар mı? Şu Alarçanı öйдө карай Карагайдын арасы менен bir 500 метреле бастым эле 500 метрде bir müşök таштанды чогултту. Айрыкча биздин айымдарга айтарым, жана балдардын памперстерин көп ыргытат экенсиңер. Ошону ыргытпагыла да. Мейли туристтер булгап атат дейли макул. Туристтер таштап кеткен таштандыны дагы биздин өзүбүздүн жарандар, кыргызстандыктар. Ошо өзүңөр эле салып келген, тамак аш салып келген баштыктарга чогултуп, салып, оозун бууп, анан үйгө барганда, машинелерге салып коюп, үйгө барганда таштанды ыргытып койсоңор, колуңарга эч нерсе жугуп калбайт. Колуңарды жууп алсаңар болот. Ошон үчүн мына өзүбүздүн жаратылышты өзүбүз сактайлы буну. Биз сактабасак башка эч ким келип, башка жак өлкөдөн келип сактап бербейт. Ошондуктан жаратылышты таза сактагыла. Мындай кылган уят. Мына 500 метр бардыгы күбө мына тегеректейлер. 500 метрде мен эле bir müşök таштанды чогулттум. Жолдо карай келатсак bir бала эми таштанды терчүрөт. Bir эле бала 2 müşök. Bir 300-500 метрде алдагы 2 müşök жолдун жээгинен таштанды чогултуп атат. Эгер биз ушинтип жаратылышка ушундай мамиле кыла турган болсок, анда бул жаратылышыбызды 10-15 жылдан кийин, 20-30 жылдан кийин жоготуп алабыз. А бул жаратылыш түбөлүк туруш керек. Мамлекет түбөлүк күчтүү болуш керек, таза мамлекет болуш керек. Келечек муунга биз таза, күчтүү мамлекетти таштап кетишибиз керек.